Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксиде иштеп аткан мекендештер, агалар, эжелер, инилер, карындаштар, барыңыздар кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Погода аябай сонун, бирок манай анча эмес дейт го. Короче, могу жанагы договор о залоге, мына страховой договор, доверенность дегендерди полностью эме жазган да, жана банкчы акча берип аткандан кийин. Анан менде бир мындай коркунучтар, өзүнчө бир мындай башкача ойлор, башкача бир мындай сезимдер пайда болуп калды да. Биринчи ошол сезимдеримди бөлүшүп, ошол боюнча мына информация алып кетейин дедим. По-любому мен көрүп аткандардын арасында бар да, ошол эмеден жагындай банктардан алгандарчы. Ошолор мисалы үчүн силер банкка барасыңар, банк силерге акча берет, ошол акча берген банк силердин машинаңарды залог катарында алып калат, ошол залогко анан кийин арест коюп коет барыпчы, немеге машина сатылып кетпесин аяк бияк деп. Ошол залогту, ошол машинаны залогдон чыгарыш үчүн, получается, мен биринчи очередь акчаны төлөп туруп, ошол жактан справканы алып туруп, анан кийин эмеге барам, унага барып туруп залогдон чыгарам. Ошондойбу? Ага чейин, получается, бул машинаны банк эчтемке кыла албайбы? Мындай жок жерден сатып салбайт отурабы, мен эгерде косяк кетирбеген эмес болсом. Ошол боюнча билгендер барбы? Билгендер жок болгон болсо, может быть, араңарда таныш юристтер бардыр. Юристтер, которые занимаются именно кредитный историялар менен, там ушундай юристтер барбы араңарда? Ошолор болгон болсо, номерлерин берип койсоңуздар, же болбосо мага жазып койсоңуздар, мен номерлерди калтырып кетейин, өзүмдүн номерлеримдичи. Потому что мен машинага генеральный доверенность жазып бердим, банктан договор алган үчүн ошол машинаны банк азыр полностью менин машинамды, могу машинаны залогко койгон, жана доверенность жаздырып алды да. Анан мен ошого кичине бир аз мындай эме болуп атам, коркунуч жагындай пайда болуп атат да. Эмне болот, кандай болот деген ойдочу. Ошону полностью өзүм үчүн тактап билип коюш үчүн мен эми өзүмдүн билимим жеткенче баарын окуп туруп түшүнүп эме кылдым. Бирок по-любому юристтин эмеси керек болот, жардам керек болот да. Юристтин жардамы өзүнчө бир мындай башкача подпункттарды окуп дегендей түшүнүп өзүнүн эме стихиясы ошол го. Ошого ким ошондой тааныштарыңар болгон болсо, жазып койсоңор жакшы болот эле. Же балким ушундай эме менен историялар менен сталкиваться эткен инсандар болгон болсо, тоже жакшы болот болчу. Ошого ким жардам көрсөткөнү тааныштар болгон болсо, кайрылып койсо жакшы болот болчу. Мен бияка эмеге комментарийге же описанияга жазып коеюн номерлеримдичи. Номерлерин калтырып ушул жака чалып байланышсаңыздар болот деп. А так, в принципе, пока ровно бир жума болду машинанын эмесинечи айдап жүргөнүмө. Пока иштикке боло элек. Мен мындай төлөгөнү уже акчаны чогултуп мындай төлөйлө деп эле атам. Просто жанагындай моменттерди окуп алып өзүнчө бир аз сарсана болуп аткан кезим да. Ошого сарсана болбой эле коеюн деп эле ойлоп жүрөм. Бирок ошого конкретный мындай эмелер керек болуп атат, гаранттарчы. Ошондой туугандар, бул мындай кыскача бир обращение болду. Бул обращение чисто кимге ким тааныштар болгон болсо, ушун жардам берип койсоңуздар жакшы болот болчу. Именно юрист же болбосо өзү билген адамдар деле информация боюнча. Рахмат.